Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештер, урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар. Ушул жерди кыш жаңыдан чыгып келаткан кезде ушул жер Шарбалатова Марал эженин үйү бузулган, аябыз бир адамдардын эмеси менен. Ошону Кудайга шүгүр, ошол убакыттан бери бул жер кайдыгер каралган жок. Колубуздан келишинче салымыбызды кошуп, колубуздан келишинче кабар алганга аракет кылып атабыз. Бул жерге биз эле эмес, президентибиз Садыр Нуркожоевич жана башка журналисттер, жана башка активисттердин баары келип, дайыма бул жерди көрүп кабар берип жатат да. Бул жерди Куба байке айтып атат, бул жерди баштаганыбызга апрелдин 15-inde 1 ай болот дейт. Кудайга шүгүр, биздин да кыргыз усталары ушундай деңгээлге чыгып калып, мисалы айланып тегерегин баары тозулуп, баары сайжинтер коюлуп, крышасы жабылып, нолдон баштап мындай айтканда 20 күн аралыгында ушундай деңгээлде салып калган усталарга мындай айтканда алкыш деш керек да. Биринчиден калдайган калың элибизге чоң рахмат. Жана Садыр Нуркожоевичке, жана бул жакта Куба байке өзү ошол усталардын эң эмес экен, башчысы. Ушул байкелерге рахматтар. Колунан келишинче салым кошуп, колунан келишинче салып, өзүнүн колундагы өнөрлөрүн колунан келишинче эме кылып атат, жасап атат. Колуңардан келсе, мындай туруктуу, ичпеген, чекпеген, айткан сөзүнө турган, жана ишин так билген, таза билген Куба байкеге окшогон адамдарга заказ берсеңиздер, нолдон баштап Кудай буйрса Кудай кааласа сонуңу бүтүрүп берет. Бир нерсени баса белгилеп коеюн. Президентибиз Садыр Нуркожоевич Садыр Нуркожоевич келгенден кийин Ак Ордодо ушул аябыз бир үй бузулду. 7 үй да бузулган, аны бузулбай калган. Бирок ошол 7 үй боюнча да азыркы убакта сот иштери жүрүп атат. Молдобая Тамара боюнча. Аким Маликов деген ошол Молдобая Тамаранын колу менен көп иш жашаган адвокат деген эмени алып алгандагы лицензияны алып алганда каалаган калчап жүрөт. Ошого окшогон адамдарды сөзсүз түрдө камаш керек. Кече жакында жер саткыч, мен ушул жерде сүйлөгөм, 14 үй бүлөнүн жерин үйүн бузайын деп атат деп Алсейитова Элнура жөнүндө сүйлөгөм. Элнура дагы мен үстүмөн прокуратурага Бекзат булар менен жер саткычтар менен иштешет дегендей мындай деп жалаа жапкан. Мен айткам, кимди ким каматат экенин, ким экенин, ким кандай жер саткыч экенин, ким уур экенин көрөбүз депчи. Мына тилекке каршы прокуратура өзү аныктап, анын жер саткыч экенин, мамлекетке зыян келтирген мамлекеттик кызматкерлер менен чогуу иш алып барган полный бүтүн аныктап туруп, 2-3 күн мурун аны жапты. Аны бакырып жүргөн Бакай Кашкарбаевге окшогон адамдар калкалап жүрүштү да. Мен эч убакта эч бир жер саткычты калкалаган эмесмин. Жана эч бир адамды калкалаган эмесмин. Колуман келген салымым элиме, жана азыркы отурган президентибиз Садыр Нуркожоевичке колдоо көргөзүп атабыз. Болгон ошол. Ошого урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, баарыңар кайдыгер карабай ушул үйдүн Кудай буйрса Кудай кааласа майдын 1-inde ачылыш жасайсыздар Кубайка. Майдын 1-inde ачылыш жасайсыз деп атат экен. Кудай буйрса Кудай кааласа чоң адамдар дагы, башка адамдар дагы бул жерге келет деп толук ишендирип кете алам. Кудай буйрса Кудай кааласа жакшы болот. Кече жакында эле Нарын областына Актал айына бардым, Актал районундагы. Акталга да бардым, ал жерде дагы иштер башталган. Азыркы убакта бул жерден чыгып алып Сокулукка барам. Сокулукта дагы 96-жылдан бери жаткан бир Талант деген байкебиз бар. Ал байкебизге да президентибиз Садыр Нуркожоевич тараптан жанагы бир Садыр Нуркожоевич тараптан бир үй ыйгарылып берилип атат. Жана ал адамдын үйү жок, чынында төшөктө жатат, баса албайт, өз алдынча эчтеке жасай албайт. Ошол Талант байкеге дагы колунан келишинче президентибиз тараптан жардам берилип, квартиралары 2-3 жыл аралыкта квартиралар баардыгы жана башка расходтору төлөнүп, Кудай буйрса Кудай кааласа 2025-2026 жылы жана 47 жана башка жерге салынып аткан объектилерден ошол квартира бериле турган астында турат. Эми ушундай мээримдүү, ырайымдуу, кичипейил, боорукер президентибизди баардыгыбыз колдойбу. Ошол бул жакты эмеси планын стройка болуп аткан мындай бир сыра тартып койсоңуз. Мына азыр ушундай акыбалда стройка болуп атат. Мына алдын жана көргөздүм. Бул жактары эмнеге пешкаблок болгон жок деп кээ бир жанагы диван эксперттер бар. Бул жактарын жана Марал эженин өзүнүн эмеси боюнча бул жактар полный бүттүк эме болсунчу деп суранган экен. Темир болсунчу да, решетка болсун деп суранган экен. Ошол решетка болот экен да, Кудай буйрса Кудай кааласачы. Анан бир нерсени баса белгилеп коеюн. Марал эже өзү келмек. Өзү бүгүн келип сүйлөп берем, интервью берем деди. Тилекке каршы орозо ар кандай бир кырдаалга байланыштуу
келе албай калды. Ошол урматтуу кыргыз элим, баарыңарга ишиңерге ийгилик, өнүгөрөлү, өсөрөлү, келечегибиз кенен болсун. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Марал эженин үйүнө келдим. Үйү бузулуп, убагында ушул жерден сүйлөдүк эле. Азыркы убакытта Кудай буйрса, Кудай кааласа, президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жардамы менен үй курулуп баштады. Мынакей дарбазалардын баары тосулган. Баардыгы тосулуп, ушундай акыбалда үй. Бүгүн крышасы жабылып, сайдингдер баардыгы эметилип, орнотулуп, намантип. Стропилалары полный бүттүгү, балка-салка, рейкалардын баары орнотулуп тур. Үйдүн комнаталарын көргөзүп коюн. Үй азыркы убакытта ушундай акыбалга келип калыптыр. Бул жакта жанагы навес теги буу деп эле байке. Ошолордун баары мына шарт менен азыркы убакытта заманбап менен курулуп атат экен. Үйдүн ички эмесин көргөзүп коюн, кандай акыбалда, кандай болуп атат. Могу жер прихожка экен. Бул жак даараткана теги буу экен, полный бүттү монтаждар болот тур. Будан оңго киргенде эле бул жактан дагы чыгып кеткенге болот экен. Бияк топка экен. Бул жагда бир өзүнчө бир комната. Бул жагда бир комната экен, детский окшойт. Азыркы убакытта ушундай акыбалда Кудай буйрса өтүп атат. Бияк не комната? Детский, Новулда детский окшойт, а? Жагда детский. Мынакей новый зал, Новул жагы зал экен. Урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргыз элим. Бул жагы кухня. Примерно 5 комната экен, а? 5 комната болуп, азыр ушундай болуп салынып атат экен. Мен билгенимен бул жакта эшик жок экен, а? Эшик жок. Мынакей урматтуу кыргыз элим, азыркы убакытта ушундай тегил Марал эженин үйү ушундай акыбалда бүтүп калды. Бүттүк айлана тегерегинин баардыгы крытый, мындай айтканда закрытый болуп тосулган экен. Мынакей баардыгы салынып, крышалары жабылып, ушундай акыбалда, ушундай деңгээлде болуп атат, Кудай буйрса салынып атат. Ошол урматтуу кыргыз элим, баарыңарга рахмат. Айрыкча ушуну салып берип аткан президентибиз Кайдыгер Карабай, салып берип аткан Садыр Нуркожоевичке рахмат. Алмазбек Атамбаев тегил дачасында 40 адамды кырып, самолет үстүнөн басып калганда да басып барган эмес. Тилекке каршы бул жерде адилетсиз болуп, бул жактагы соседти бустуруп койгон үчүн бул жакка келип, соцсеттин баарына чыгарып, президентибизге жеткиргенден кийин ошого Кайдыгер Карабай реакция кылып, мынакей жаркыраган, заңгыраган үй куруп берип атат. Бул жер мурда печка блок менен салынган, кичинекей эле временка болчу. Азыркы убакта бул жердики документтердин баары такталып, документтердин баары берилет колуна. Бул жер жашынакай болуп ачылып, өзү өйдө жактан бирөөлөр келип, ачып, мындай айтканда эжеге тапшырат. Ошол ушундай акыбалда экен үй.